Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим жана чындык маалымат кеж каналынын көрөрмандары. Бүгүн 13-iyun 2019 жыл Өзгөн шаарында Манас көчөсүндө жайгашкан Турсунбай Атан магазини жабык турган болчу. Бул магазинди Өзгөн шаарынын роодусунан жабылды. Бул жерде эми эч кандай просрочный сатылбайт. Магазин жабылды деп мага маалымат берген. Бүгүн карасам ачык. Азыр кирип көрөлүчү. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kelingиz. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, шүгүр, алхамдулилля. Аллаху акбар, жакшы шүгүр. Кана хазайыны? Хазайыны жок. Кайерде? Билбейм ал кайерде. Сиз ким болосуз? Мен ушул жерде сатуучу болом. Сатуучу болушуз. Хазайыныңызды чакырып берсеңиз мага. Бул магазин качан ачылды? Бул магазин бүгүн ачылды. Бүгүн ачылды. Магазинди жабылды деп мага маалымат бербеди беле? Ким? Жабылган жок. Мен буну күндөн наблюдать этем да, бул магазинчи. Канча күн жабык турду? Где-то 10 күн Ооба. жабылды. Бул магазин башка ачылбайт, бул магазин биротоло жабылды деп мага маалымат берген да. Ким? Ким ушундай маалымат берген? Сотрудниктер. Билбейбиз аны. Хазайыныңызды чакырып коесузбу? Жанагы 10 миң, 20 миң сом талап кылды деген адамдарды чакырып коюңуз. Алар бул жерде иштеп атат. Азыр бул жерде только мен иштеп атам да. Сиз хазайынсызбы же сатуучусузбу? Сатуучумун. Хазайыныңызды чакырып койсоңуз? Администратормун. Администраторсузбу? Кандай Хазайыныңызды чакырып койсоңуз? Хазайын номерин билбейм да мен азыр. Кандай билбейсиз? Кандай суроо боюнча чакырам сизге? Магазин на каком основании магазин ачылды деп мен бул жерде мага туура эмес маалыматтарды берген. 10 миң, 20 миң сом талап кылган деген ушул жердин сатуучулары. Магазиндин хазайынын мага чакырып берсеңиз, мен өзүнө бере турган суроолорум бар. Анда азыр 1-2 саатта бир бала келет, ошолдон 1-2 саат эмес, мага азыр чакырып берсеңиз, сизден сураныч. Азыр сизге кай жерден чакырып? Чакырып, телефон чалыңыз, чакырып бериңиз. Хазайынды чакырып бериңиз, сизден сураныч. Мен номери жок да хазайын. Таап чакырып берсеңиз дем, сизден суранып атам го мен. Урматтуу администратор. Номери жок болсо кандай чакырам деп атам го мен сизге. Үйүнө барып болсо дагы чогуу бар чакырып келели. Кандай сиз администратор болуп туруп, хазайыныңыздын номери жок. Любом случае мен чакыртып алам мен. Таап бересиз, чакырып бересиз, сизден сураныч. Сиз билесиз бул жерде, тем более администратор болосуңуз. Мен бул жерге ишке жаңы кирген болсом. Качан Кандай кирдиңиз? билем? Качан кирдиңиз? 1 ай болду да, ошол жаңы кирдим да, ошол. 1 ай болду ишке киргениңизге? Ооба. 1 айдан бери кандай сиз 1 хазайыныңызды айдан бери билбейсиз? жабык турат бул магазин. Сөздү көп өтпөй мага таап бересизби, бербейсизби? Таап чакырып бериңиз, администратор, урматтуу администратор. Сиз кечирак келсеңиз, Кечирак эмес, мага мен сизге информация мен азыр алам. Азыр на каком основании магазин жабылган магазин иштеп атат. Бул жерде 3 жолу просрочный болгон. Бул жерде мен камалганмын. Бул жердеги сатуучулар мага жалган жала менен арыз жазган, 10 миң, 20 миң талап кылган. Ошолорду мага предоставлять этсин, видеосъемкалар бар деген, доказательство бар деген, көрсөтсүн, 102 чакырып каматып жүрөм деген угрозалар бар. Ошол угроза негизинде мен камаган. Администраторуңузбу, хазайыныңызбы, сизден сураныч, мага чакырып бериңиз азыр. Мен жанагындай психологический давление кылбан, сизден сураныч, мен араң турам. Чакырып берип коюңуз. Жок, давление кылып нерсеге кылып аткан. Чакырып берип коюңуз дейм, телефон чалыңыз, сизден сураныч. Урматтуу администратор, чакырып берип коюңуз. Или бул маселени сиз чече турган болсоңуз, давайте анда экөөбүз сүйлөшөлү. На каком основании магазин ачылды, иштеп атат. Номер кайда калды эми?
Номерлери жок экен да азыр менде. Мен билбеймин. Номер кечээ барбы? ушул жерде Жок, болот дедиз, мен а? на принцип сөздү көбөйтпөйлү. Сураны сизден сөздү көбөйтпөйлү. Мага азыр таап чакырып бересиз. Хозяйныңызды. Азыр кайчы жерин дагы мен кантип тапсам болот экен, а? Кандай кылып табасыз? Мен аны билбейм. Хозяйныңыздын номери жумушка кирипсиз 1 ай болуптур. 1 айдан бери сиз кандай сиз хозяйныңыздын номерин билбейсиз? Сиздин номериңизди хозяйныңыз билет, жөндөн ишке албайт да. Бардыгы белгилүү болуп турат. Билесиз сиз. Мага чакырып бересиз. Сизден суранып атам мен. Менин талабым на каком основании ким уруксат берди магазин? Мага маалымат берген бул магазин жабылган, по закону жабылган, экинчи ачылбайт, иштебейт деген. Сизге эми андай деп ким маалымат берди? Сиз аны эмне кыласыз? Мен адамды алдына барасыз да, сиз бизге келесиз. сиз неме болсо чакырып бериңиз. Сизден суранып чакырып берип коюңуз. Мен номерин билсем чакырамбы? Таап чакырып бериңиз дейм. Номерин билбейм да, кандай чакырып? Чакырып берип коюңуз, сизден суранып атам мен. А ошол сизге айткан адамды Хозяйныңызды чакырып берип койсоңуз. Эмне кыласыз? Керек мага. Ошол сөздү айткан адамды алдына барбайсызбы? Бул эмнеге ачты? Жок, болуптур. Сиз жооп бересизби? Анда хозяин ордуна администратор экенсиз. На каком основании магазин ачылды? Эмне кылып иштеп атасыз? Мен жооп берем да. Сиз жооп бересиз. На каком основании магазин ачылды? Эмнеге жабык болуш керек А? бул магазин? Бул магазин 3 жолу просрочно сатылып, эл дуулап. Ал бир. Экинчи, ушул магазин сатуучулары жалган жала менен видео материал бар, бизден акча талап кылган деген арыз менен, үчүнчүсү 102 чакырып каматам деп туруп, акыры каматкан. А бул боюнча, ошол иш боюнча бул жерде роуду тиги магазин экинчи ачылбайт, жабылды деген. Азыр мына бүгүн ачыпсыздар. Ошол Сиз ошол роодун алдына барып, эмнеге ондой дедиңиз деп ошолордон сураңыз да, менден сурабайсыз го, туурабы? ким уруксат берди сизге ачканга? Ким уруксат берет? Мага Ким жаптырды эле магазинди? Ким жаптырган? Ким уруксат берип кайрадан ачтырып атат? Билбейсизби? Жок. Эмне үчүн ана сиз эч нерсени билбесеңиз могул жерде администратор болуп отурасыз? Же хозяйныңызды билбейсиз, же на каком основании жабылганын билбейсиз, же ачылганын билбейсиз, эч нерсе билбейсиз. Ана сиз мен жооп берем деп атпайсызбы? Максут саат 8де келем деген. Ошон үчүн күттүм да мен деле ошону. Өзү ишти бүгүн баштадык. Сиздердин укугуңуз жок бул жерде магазин ачканга. Анткени бул магазин жабылган болчу. Сотрудниктер мага маалымат берген, бул магазин экинчи ачылбайт, биротоло жабылды деп. Ошол сотрудниктер барып сурап көрүн, эмнеге жабылган, эмнеге экинчи ачылбайт. Сизден мен жакшына айтып атам, мага чалып, хозяин чакырып бериңиз деп атам. Түшүнүп атасызбы сиз? Болсо чакырып берем да. Таап чакырып бересиз. Чакырып берем. 8де келет анда, кичине туруп туруңуз. Мен деле нормально сүйлөп атам го сизге, кичине туруп туруңуз, анда өзү келет азыр. Качан келет? 8де келет. 8ге чейин саат канча болду азыр? Саат 5 болду, мен 3 саат күтөмбү? Бир айланып келсеңиз эле болот. Кандай мен айланып келем? Сиз кандай мен айланып келесиң деп. Мен сиздерге жакшынакай айтып атам го, хозяйныңызды чакырып берип коюңуз деп. Хозяйныңызды чакырып берип койсоңуз, урматтуу сатуучу. Болуңуз эми башыңызды ийкеп коюп. Жок, ошону кантип чакырам аны? Мен билбейм го номерин. Сизге саатта айттым, 8де келем деген. Ошол убакытта келем деди. Азыр анда макул. Мыйзам чегинде сүйлөшөбүз анда. Тура. Мол, тиги срок, дата изготовления и срок годности. Мага таап бериңчи. На каком основании могул жерде сатылуучу витринада турат? 2017-08-30-да чыккан экен бул. А 2019-08-30-да түгөт экен. Токтоңуз. 2017-08-30-да чыккан экен, туурабы? Чыккан экен ошондой. 8-айга чейин болуп калабы ошондо? Туура. Кыргыз тилинде аннотациясы кана? Буну
Kırgız tilinde annotatsiyasi yok ekan aka. Орус тилинде аннотациясы бар экен? Ha, Rusça деле yok ekan. Жоқ екен. Arapça ha. Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөнүн азык түлүктөрү кандай гана продукциясы болбосун Кыргыз Республикасынын аймагына киргенден сөзсүз орус тилинде, кыргыз тилинде аннотациясы жазылыш керек. Түшүндүңүзбү? Ошондо эмне кылыш керек бул Кыргыз Республикасынын аймагында сатканга болбойт. Болбойт дейм ошону. Эмне кылабыз эми ошондо? Алып таштайбыз, машина кылабыз. Хорошо. Mayli. Pul болбойт экен, а? Так. Onda бар келди? Ошону ала бериңиз. Канча үчтүк болсо ошону барып алып туруп, анан кийин неме болуп коебуз. Мону таап бериңчи, тиги срок дата изготовления срок өтмөсүн. Неми кайсы? Го жазылган экен. Биринчиден дата изготовления срок жазылбаган, экинчиден кыргыз тилинде аннотациясы жазылбаган, орус тилинде жазылганбы, жазылбаганбы карап көрүңчү. Орус тилинде жазылган экен, только Мынакей. казакча. Казакча Хурмох эле Кваддихандова кайсы тилде экен бул белгисиз. Тажикчаны окуп. Казак тилинде жазылып Казак тур. тилинде. Бул жер калориялы жемиш. Кыргыз Республикасынын аймагында кыргыз тилинде, орус тилинде аннотациясы керек. Срок годности жок, дата изготовления жок. Баштагы ошол нерсе сиздерге 3 жолу ушул жерден просурон чыкты. Азыр мына курмаңызда дата изготовления срок годности жок. Сиздер жок. Мына көк упаковкада жок болуп атпайбы мынада? Срок годности жок болуп атат, туурабы? Туура ошондой экен. Биринчиңизде бар экен, бирок немеси жок экен. Анан мына эмне мына? Бул деле ошондой экен. Ага. Аннотациясы жок мында деле. Срок годностичи? Срок годности мелкий болуп жазылган экенби? Ооба, аннотациясы жок экен экен, буну деле алабыз. Менин талабым уруш жаңжал чыгаруу эмес. Менин талабым кыргыз элимдин жана кыргызстандыктардын, сиздердин, менин, бардык элдин ден соолугу менен өмүрү үчүн бардыгы мыйзам чегинде ушундай белгисиз чет өлкөнүн азык түлүктөрү салабыз ака. салып азыр неме кыласыз? Чоңураак нерсе алып келсеңиз сизден суранчы. Анан немеңизге батпай калды, тиги яшигиңизге. Тиги камераларды көрүп турасызбы? Мен азыр 102 келет, ошо камеранын негизинде сиз не сүрөткө тарттасыз мени? На каком основании сүрөткө тарттасыз? Болду мен сүрөткө өчүрүп барамын. Азыр өчүрүп коюңуз, бергенсиз. Бергенсиз? Сүрөттү ачсаңыз дейм. Болду өчүрүп барамын дедим. Ошол ачсаңыз азыр. Ачыңыз. Очмойм мен. Жок, ачыңыз, азыр менин алдымда өчүрүп коюңуз. Бекер азыр уруш табыш боло электе, жакшынакай эмеске түшүндүрүп айтам. Телефонду ачасыз дагы. Телефон туруп турсаңыз, телефонду эч жакка качпайсыз. Телефонду алыңыз да өчүрүңүз. Не сүрөткө тартасыз? Сен неме сүрөткө тартып? Кимди тартып атам мен? Сизди тартып атамбы? Алманы. Токтосоңуз? Брат. Токтосоңуз? Сүрөт сиз аралашасыңыз? Ишадиган жол эмес. Гранатты уруш дейлер. Неме боласыз? Магазин мунка жол эмес. Телефонду алыңыз, ачып туруп өчүрүп коюңуз. Жакшынакай. Өчүрөм ака. Saat yaşasın çok kayıt. Жок, бул белгисиз адам экен, өзүнчө келип алып эле сүрөткө тартып атат да. Болду. Кана, токтоң, ачыңыз, мага көркөзүп коюңуз, жакшынакай кылып. Болду, өчтүм мен.
O'zim ishlarim benim onu uzaymışım benim. Bo'ldi. Siz qayerda ishlaysiz? Mana shu yerda ishlayman. Siz Fasatlik qilyapman. o'sha yerga boralikchi siz. Because mana meni suratga tortib hozir и telefonni oldi, telefonga asıl juqildatib 102 ga chalib qo'ysin. Suranch, bundan chiqarib turib shu yerdan. Kameradan. 102 ga chalingizlar. O yerga chiqib turasin. Telefon bormi turibdi? 102 chalib bermang sizdan Suranch. Данныйын тақтасын ушул адам каяктан келген ким? Оштон боламын мен, кабыл. Хорошо. Пошли. Жүзеки чакырып бериңиз. Билбейм, бул белгисиз адам келип сүрөткө алып атат. Мен бул кишини тааныбайм, мен буга обращать эткен жокмун. Өзүнөн өзү келип сүрөткө тартып, видео алып атат. Атайын провокация болуп атат. Мама, ой, сырткылы чык. Bo'ldi, nima problema bo'lyapti? Mana o'chirib yubordimmi mana? To'xtang, hozir problem bo'lyapti. sotrudniklar kelsin, ham tekshiramiz. Qayerdan kelgansiz, propiskangiz qayerda, kim bo'lib ishlaysiz? Ne maqsadda tortib o'tasiz? Deb fasad qilyapman. O'sha fasad o, хорошо, Oshton bo'lot kelsa, hozir pasportingizni tekshirib kel. Eğer жалган сүйлөгөн болсоңуз, Pasportim mana bor. хорошо, ma'qul. Tushundim. Kamal Qudratullayevich 92-yil O'zbek Qirg'iziston Respublikasi. Хорошо, ma'qul, maqsad. Bo'ldimi? Hozir kelsin sotrudniktер. O'shaga tushundirma berib qo'ysiz, ne maqsadda tartdingiz? Men sizni tanımayman, qayerdan keldingiz? Nega bu atman borib turib, syomka qilib suratlarga olib o'tasiz? Men sizga misol обращать etgan jo'qman, sizga kelib men tartgan jo'qman. Men ashol janagı mıyzamsız azık түлүктү тартып атам. А siz kelib turib nega kelib olib ana meni tartib o'tasiz? Ya. Nega siz bu yerga kirib olib, nima qilib syomka qilyapsiz? А мен Кыргыз Республикасынын мыйзам уруксат берип койгон. Анткени ошол коомдук жайда, Мен карайм, сиз туруп мен сөзүмдү бөлүп турсаңыз, коомдук жайда, если Кыргыз Республикасынын аймагында, магазиндерде чет өлкөдөн келген мыйзамсыз азык түлүктөр болсо, же просроченный болсо, мен аларды тартып, фиксировать этип, анан ошол сатуучуга мен фото, видео фиксация кылып туруп и обращение кылып, замечание кылганга мен имею право. Мага Кыргыз Республикасынын мыйзамы уруксат берип койгон. Анан сиз ким болосуз? Мени келип алып туруп ошол коомдук жайда болуп аткан правонарушение фиксировать этсем, артынан келип мени тартып туруп, анан кийин туура эмес иш аракет кылганга сиздин кандай основанияңыз бар? Мен сизге эмне кылдым? Же сизге кайрылдымбы? Же бир нерсе дедимби? Могу магазин ичинде камералар турат. Кандай келдиңиз? Артынан келип туруп сүрөткө алып атасыз. Бул бир эле эмес, кече да ушундай случай болду да. Не максатта, эмне ойдо мени тарттыңыз? Ошону айтсаңыз. Мен syomka qilyapsiz. Siz maga обращать etip meni сүрөткө алып syomka кылган үчүн ошол өчүрүп жүрдүңүз. Не максатта, на каком основании мен барып сүрөткө алып видео алдыңыз? Ошону айтып койсоңуз. Бир основание барбы, бир причина барбы? Бир факт, бир основание болсо тарта бериңиз, пожалуйста. Мен сизге келип сөгүп атсам, уруп атсам, же коомдук жайда бир нарушение кылып атсам, же бир туура эмес иш аракет кылып атсам, пожалуйста, ошол маалда тарта бериңиз. Туура, мен кыргыз элим үчүн коомдук жайда болуп аткан бардык туура эмес иш аракетти мен фиксировать тартып, кыргыз элиме чыгарып берем. Бул магазинде 3 жолу просроченный продукция чыгып, 102 чакырып, мен сени каматам деп угроза кылып ушул магазин ээси. Андан кийин 10 миң, 20 миң сом талап кылган деген жалган жала менен каматышкан. Анан бул магазин мыйзам чегинде жабылды, башка ачылбайт, иштебейт деп 10 күн жабык турду. Бүгүн ачылган экен. Мен кирип, ким уруксат берди? Бул магазин милициялар айткан, бул магазин жабылат деп. Жабылыш керек болгон, неге ачылды десем, бүгүн ачылыптыр. Анан хозяин чакыр десем, хозяин чакырбады. Хорошо дедим, азыр бул жак келди. Анан мен ошол жердеги азык түлүктөрдү syomka кылып, ушу сатуучу обращение кылып атсам, кайдан жайдан пайда болдуңуз, провокация кылып, сиз келип мени сүрөткө тартып видео алып атасыз.
Тура мынакей сатуучуда 3 жолу просрочно чыккан бул магазинде. По факту. Ama videoda montaj qilmaysizmi to'liq chiqadi? Жок, толук чыгат. Shunday chiqadi. Ооба, ушул сиздердин видеоңуздар бар бул жердечи, барды. Buni qarang. Artistni Бауыржан, mendan kattamisiz? сизден билбейм. Сен дей бериңиз. Чоң болсом да, кичине болсом да. Сиз 102 чакырдыңызбы? Ha, men chaqirdim. Kelyapti уже. Birinchisida vitrinani o'rtasida turgan tovarni olgan. Какая разница? Мен Gapingiz bo'lmadimi? Bu gapingiz bo'lsa артында, алдындагы айырмасы жок. Сатуучу айырмасы витринада бар турган. демеппи? Men gapingizni eshityapman. Сатып алуучу адам артынан алат, алдынан алат, ортосунан алат, атайын сатылуучу витринадан алып, жеке складка сакташ керек, возвратты. To'g'ri. Yo yozib qo'yish kerak o'sha yerga. Men bu vazratda. Жазбайлы алып коюш керек. Yo, endi men просто bu gapingizni bo'lmadim, eshitdim, endi ikkinchisida kirganingizda topganmiz просрочный. Экинчи видеода мага мүмкүнчүлүк берген жок. Могу магазинден киргизбей, тапканга мүмкүнчүлүк берген эмес. Бирок ошондо сатуучу сотрудниктер. Сотрудник менен ушул магазиндин сатуучулары мага мүмкүнчүлүк берген эмес. Мен ошол просрочный тапканга такыр мүмкүнчүлүк берген эмес. Биринчи эле могу магазинден киргизбеди, 102 чаап каматып берем, лицензияңды алып кел, разрешениеңди алып кел, башка кыл деп тоскоолдук жараткан. Мен Кыргыз Республикасы жараны катары коомдук жерде любой магазинге свободно кирип, өзү каалаган ошол нерсеге мага мүмкүнчүлүк берген эмес. Андан кийин сотрудниктер келгенде алар айткан, бул жерде просрочный болсо дейт, сен дейт албайлы деп чыгып кете бербейсиңби? Мен айттым да, менден башка элдер алып атпайбы, сен эл менен ишиң эмне де, сен өзүң бил деген. Экинчи съемкада мүмкүнчүлүк бербеди. Бирок үчүнчү съемка менен биринчи съемкада siz men video kamera o'zim ko'rdim da, siz bunaqalaringizni kirib подписка qilib ko'rdim. Подпискаga rahmat demadingiz onga. Ответ yozdim. Alloh razı olsun, rahmat. Haldeni yonbosh turgan ekan, bunday. Bekitib qo'ygan ekan haldeni. Siz ochib qiynalib olibsiz ha shuni. To'g'rimi? O'zingiz videongizga согласимisiz? Oo. Keyin olgan o'ydan kalbasalaringiz bor edi ekan. Shu kalbasalarni olib chiqqaningizda sizga qaytarib eski administrator matni ishlagan eski. Moni srog o'tmabdi deb ko'rsatgan ekan. Бирөөнү көрсөттү. Bir 10-15 та сосисканы көп эле. Ал жерден ошо бирөөсү гана bir күнбү, 2 күн мөөнөтү бар экен. Ооба. Даже siz adashibsiz, to'g'rimi? O'sha yerda siz ham biron bitta bo'lsa adashibsiz, to'g'rimi? Men adashкан эмесмин. Kemchilik bo'ladi, inson O barda adamda kemchilik barda aka, bizni Xudoyim kemchilik bilan yaratdi. Мындай жүзеки не дейт? Tekshiröveriңiz aka. Ооба, текшеребиз. Мо бала чыгып кетпесин. Машы bola men garant mana shu yerda turadi. Хорошо. Bu bola zakon buzadigan ish qilmadi, to'g'rimi? Хорошо, хорошо. Bizda ошол эмени жоготуп атабыз. Жүрүңүз, экөөз. Просрочный жоготуп атабыз. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Ушундай просрочныйды жоготуп, мынакей магазин бир жакшынай болду. Siz keldingiz, азыр сиз жардам берип койсоңуз дагы жоготобуз aka. Ооба. Бул магазинди мен на принцип Кыргыз элинин Кыргызстандыктан коопсуздук үчүн башынан аягына чейин на принцип туруп берем мен ошол жерде. Бүт баары мыйзам чегинде. Ооба. Эң пайдалуу жана эң ушундай адамдын өмүрүнө дей соолугуна пайдалуу, баалары арзан азык түлүктөр сатылышын мен талап кылам, как гражданин Кыргызской республики, как потребитель катары. Ошон үчүн баардыгы мыйзам чегинде таза болуш керек. Тура? Хорошо. Мына эмне кыласыз? Ушул жерде тура береби? Бул түрөйт aka, бул Сиз складка алып барыңыз. Сиз алып барып келе бериңиз, анан мен могу жака карап турайын. Мо сыр бургер дейт, а? Мо эмне бул тешилип, оюлуп кеткен? Бул эмне көзөмөлдү контролдоп койсуңар? ушунчанын ичинде бир. Жок, караш керек да, мону карабайсызбы бул? Упаковкасы тешилип, бирөө атайын кол менен чукуганбы, жегенби? Муну ошол кол менен чукуп тур мунун үчүн. Атайын. Болуну алып таштайбыз. Мо эмне мына икра экен? Икра. Дата изготовления таап бериңчи. Срок годности 6 ай экен. Дата изготовления Кайсы жылы, кайсы айда, кайсы немеде чыккан? 21 күнү 1-айда 19 чыккан экен бул. 21-07-19 түгөт экен. Аз калыптыр, а? Аз калыптыр. Хорошо. Мо эмне деген неме? Бул брат сыр. Кана могу жерде дата изготовления дегени Келиңизчи.
Дата изготовления 25.01.19 келген. 25-24-07-2019-га чейин Ошондой. бир ай бар экен. Bir ay var. Buna ceket koyup koyalım. Так. Üstündегі кирлер чаң кир. Не деген бул неге мынчалык кир болуп кеткен? Я. Biz emeği açıp bayakında... Жо магазин Artta магазин бүгүн ачылыптыр, 10 күн жабык турду, 10 күндөн бери тазалап, арчып деген мына товарный видти караңыз. Açıp jogotoğuz bulardı. 27, 12, 18. Бул аркы 1 жыл болуш керек, по-моему. Салам алейкум. Келиңиздер, кандайсыздар? Бу магазин Турсунбай ата магазин мага. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү нөмөттөгү ыкчам тергөө тобунун жетекчиси Бектемир Бактыбек Омаралиевич. Вот он, не чакырттыңыз эле? Бул магазин биротоло жабылды деп мага маалымат берген да. На каком основании азыр бул магазин кайрадан ачылып иштеп атат? Турсунбай ата магазинин бардык Кыргызстан билет. Бул магазинде, ушул магазинде 2 жолу жада калса 3 жолу просрочный чыгып 102 чакырып каматам деп 10 миң 20 миң талап кылган бизде факт бар деп туруп каматкан да. Бул магазин биротоло жабылды деген. Ушул жерде ошо Диля Абакжанова Диля жанагы адвокат болбоштон анын иниси, баласы оозгалык сөздөр менен мазактап ушул жерде провокация кылган. Ушул магазиндер мен билесиз кандай иштер болду. Бул магазинди мага айтпады беле сотрудниктер, жабылды, бул ачылбайт башка деп. 10 күн жабылыптыр, кайрадан бүгүн 13-июнь күнү 2019 жылы ишке кирип атат. Бауыржан Кадырбек. Бауыржан Кадырбек, сизге айтып кетерим. Бул жерде эгер сизди сөккөн болсо, денеңизге жаракат келтирген болсо, Магазинди айтыңызчы, магазинге ким жооп берет? Магазинди на каком основании жабылган магазин бүгүн ишке кирип атат? жок, эми ол боюнча мен жооп Ким бере жооп албайм. берет? Менин компетенциям Ким жооп берет? Ошого мен кайрылайын азыр. Ошого маалымат берип коюңуз. Маалымат болгон болсо чоң жетекчиликке, акимчиликке барасызбы, өзүңүз барып кайрыласыз. Буну мен жаптырган эмесмин, жагам деп мен сизге сөз айткан эмесмин. Туурабы? Ким бирөө жан жооп береби? Ким уруксат берди бул магазин? Уруксат ачылганга, жапканы ким берген болсо, ошол адамдар өзү тийиштүү адамдар жооп берет. Эгерде сиздин ден соолугуңузга жаракат келтирип, же сизге бир акырат сөз сүйлөгөн болсо, айтыңыз, биз даярбыз, фиксация кылайлы, мыйзам чегинде чара көрөлү. Бул жерде жанаң алынган неме продукцияны алып чыгыңызчы гана. Тиги жигит. Алынган продукция боюнча болгон болсо, айтыңыз. Ошо жүрүңүз ошол жакка. Ал боюнча дагы милиция компетенциясына кирбейт, билесиз. Санэпидстанция деген служба бар. Ошол жакка азыр сиздин маалыматыңызды Тиги жигит гана. Сиз магазинде дагы тартып койсоңуз, урматтуу милиция кызматкерлери, ондай ачык турат, печеньяларды тартыңыз. Анан кийин бул жакта дагы Бауыржан Кадырбек, сизге мынаны биз текшергени биздин компетенция Хорошо, макул, функционалдык милдетиме кирбейт. макул түшүндүм. Сизге бир нерсе десе эле сиз сразу өзүңүз аны башкача ойлойт экенсиз. Макул, Сиздин ден соолугуңузга заракат келтирип, бул тараптан акарат сөздөр келтирген болсо, айтыңыз. Биз мыйзам чегинде булардын үстүнөн чара көрөбүз. Мага магазиндин казанын чакырып бериңиздер. Мен ошодон маалымат алайын. Эми магазин Билбейм деп атат, номерин да билбейм деп атат, эчтеке билбейм деп атат. Мага азыр сиздерден мен суранам, магазиндин несин чакырып бериңиздер. Сизди чакырганыңыздын себебин айтсаңыз. Себеби магазин ким уруксат берди, магазин ким ачкан уруксат берди? Ошону билейин дедим. Иштеп келе жатат деп атасыз да. Мыйзамсыз эмес, мага жабылды. Бул жерде 2 жолу просрочный болгон, ушул магазинде чоң уруш жаңжал болгон. Эми башка магазин жабылды, ачылбайт деген, бүгүн ачылып атат. Ошону ким уруксат берди? Булар кайрадан ишке кириптир бул магазин. Азыр могу жерде жүрүңүз мына көрүп коюңуз. Могу жерде мынанын дата изготовлениянын карап көрсөтүп бериңчи могу сотрудниктерге. Дата изготовления, срок годностьун тап бериңчи. Bununki yok ki. Yok, ha? Arka var o aslında. Биринчиден могу турган бир коляска толо турат. Чет өлкөнүн азык түлүү экен. Кыргыз Республикасынын аймагында сөзсүз кыскача кыргыз тилинде аннотациясы жазылыш керек, орус тилинде 2 тилде. И дата изготовления, срок годности болуш керек эле. Мындай, сизге айтып кетерим, милициянын функционалдык милдетине утурсаңыз сиз, функционалдык милдетине биринчиден товардын качествосын,
товардын качан чыккандыгын текшерүү кирбейт. Ким осаны чакырып бериңчи мага. Кыргыз Республикасынын Кайсы 102ге чалайынбы, 103, 104 кайсы наряд келиш керек? Санап станция чакырып бериңиз анда. Кызматы бар. Чакырып бериңиз. Мен билбейм, номеринен билбейм. Дагы буларга штраф салынган. Сиздер аркылуу салынган, сотрудниктер 102 чакырылган, 102 келип туруп, ооба, ушул эле жерден бүт азык түлүктү алып кеткен, материал топтоп туруп санапсына өткөзүп берген. Ооба. Сиздер да азыр ошондой кыласыздар мыйзам чегинде. Эгер жок андай биз кылбайбыз десеңиздер, санапсына чакырыңыздар, мен санап станцияны биргеликте мо тазалай турган нерсени тазалап салайлы. Бул же 4-чү жол съемка ушул. Турсунбатада. Неужели 4-чү жолдо дагы мындай тазалабагандан кийин не чара көрүлүш керек? Болсо биз мындай кылабыз. Сиздин билдирүүңүздү биз азыр жетекчиликке билдирип, Өзгөн райондук санэпидстанция башкармалыгына мына магазинде Турсунбай атаны дагы комплекстүү текшерүүгө жөнөтөбүз. Сиздин катышуңузда сизге маалымат азыр болобу? Азыр мүмкүнчүлүк бар, азыр. Саат канча болду? Рабочий время милицияныкы биз 24 саат иштейбиз. Ал эми башка кызматтар саат 5ке чейин иштейт. Өткөн видеосъемкада 3-чү ушу Турсунбатада 3-чү видеосъемкада могу жерден чыккан просрочныйлардын мыйзамсыз моундай чет өлкөнүн азык түлүктөрүн могу жерден алып кеткен. Сиздер азыр алып кетесиздерби муну? Мен сизге айтып кетерим. Милиция бирөөнүн жеке ишкердин продукцияларын алганга биздин укугубуз жок. Мен бул магазинге ишенбей калдым. Анткени биринчи съемкада просрочный, экинчи съемкада киргизбей тополоң чыгарды, үчүнчүсүндө просрочный, төртүнчүсүндө мыйзамсыз чет өлкөнүн азык түлүктөрү могу жерде. Сетканы алып келиңиз, сизден суранчы. Сетканы алып келсеңиз. Жанагы неме эзилип чукулуп кеткен нени алдык, ошондо алып келиңиз могу жерге. Жок, башка жана молочный. Алып келиңиз ошону. Монун немеси дата изготовления срок нечитаемый. Белгисиз бул качан чыккан, кайсы булактык чейин жарамдуу болгон. 3 видео материал сабак болбосо. Мыйзамды алып туруп неме өткөрүп. Жок, менин как мына тергөөчү катары Будан башта сиздин сотрудниктер алып кеткен ушул нерселер. Мен алып кетпеймин. Менин кызматтык милдетиме кирбейт алып кеткен. Эмнеге деген бул жеке адамдын немеси. Келиңиз, мону да тартып койсоңуз, келиңиз. Мени эле тартып өрбөй. Келиңиз, мону да тартып коюңчу. Нечитаемый немелердичи. Келиңиз. Нечитаемый экен. Мооларды мына чет өлкөнүн мыйзамсыз азык түлүктөрүн тартып коюңуз. Пакетиң каякта? Мына жерде. Алып кел пакетиң. Мынау Бауыржан мүмкүн нерселерди алып. Бауыржан Кадырбековдун айткан кемчиликтерин боюнча салфан пакетке салчы. Сал, өз колуң менен сал. Мен сизге айтып кетерим. Милиция кызматкери алганга укугубуз жок. Себеби дегенде частный собственностька киришкенге биздин такыр укугубуз жок. Ошону да ар дайым айтып келет жүзеке. Биз дет карай албайбыз дет, биз дет текшере албайбыз дет. Санап станция дет. Кайсыга сиз өзүңүздүн жүйөңүздү коесуз? Кайсы сизге турат го барды. Өзүңүз билден салып бербейсиз. Жок, салып берсин өзү. Мен сөп калдым. Салып айтты, бул карап турбайбы сизди? Жок, мен салып берсин, мен өзү салып берсин. Салыңыз. Өзүңүз салыңыз. Жок, сиз мындай. Жок, азыр салып алып келишке укугуңуз жок го, азыр эмне кыласыз салып? Билбейм, сотрудник салды деп атат. Жок, азыр буяк жөнөтөм деп атпайбы? Санэпидстанцияга жөнөтөм деп атат. Жок, санап станция азыр жумуш убакыты бүтүп калды. Менен сиз анда өзүңүз жөнөтөсүз. Анда сиз складка бекитип туруңуз, эртең санап станция келсе, анан кийин. Жок, сиз көрсөтүп бербейсизби? Нени? Мен деле, например, мен түшүнбөйм муну. Мен көрсөтүп бердим го. Көрсөтүп сиздер мындай сертификатыңыз барбы? Буга текшерген боюнча? Сертификатымбы? Сертификат Кыргыз Республикасынын мыйзамы мага уруксат берип койгон. Шуну сиздер ар дайым айтасыздар. Уялбайсыздарбы? Лицензияң барбы, сертификатың бар дегенден. Мага коомдук жайда мыйзамсыз сатылып аткан азык түлүк болобу, просрочный болобу, мен замечание кылып фиксировать этип атканда акым бар. Бул жактын айтканын сал, өзүң. Жок, мына биз уже салып койдук. Ароо боюнча тура берсин анда. Пакетти сал. Ароо боюнча. Биз витринадан, сатылган витринадан биз ароого салдык. Муну жазылган аннотациясы жок экен да, булар ошон. Жазылган аннотациясы жок. Монун срок годности нечитаемый. Дагы бирөө бар эле, гана эзилип кеткен. Кичинекей сыр бар эле, алып келбейсизби ошону? Мынакей. Бул бир адам колун тыгып койгон болсо бизде эмес го бул күнү. Ой, колун тыгып койгон экен, ошон үчүн мынаны алып келди. Срогу бар бирок. Срогу hech qaysini
Mo arab tilida yozilgan. Qurmoq Arabiston bitta qirg'iz tilida, rus tilida yozilgan. Алып қой, бұрын To'g'rimi? вирус болса. Annotatsiya жоқ ekan. А мынанда ezib qo'yibdi. Endi каждый Алып қой. olib qo'yaman men Olib qo'ying. просто tushuntirmochilik bo'lyapti bu yerda. Biroq ezib qo'yibdi. хорошо, мынага эмне дейсиң? Ничтайми, дата изготовления срок. То есть это тоже не мы печатаем, как сказать. Жо сиз текшербейсизби? Текшерип сатылуучу витринадан алып койбойсуздарбы? To'g'ri, biz endi yana qaytaramiz. 10 күн магазин жабык турду. 10 күндөн кийин карабадыңыздар. Бүгүн ачылып атат. 10 күн эмне кылып жүрдүңүздөр? Men sizga yana gapirib bo'ldingizmi? Endi men gapiray. Men gapni tap bo'lyapsiz. Bitta partiya keladi. Bitta partiya kelganda bitta ikkita o'tib ketadi orasida. Nechitaymi bo'lib turib, bo'lib qolibdi. To'g'rimi? Srok o'tmagan boshqa. Nechitaymi bo'lib. Хорошо, буну алып коюңуз. Мынаны срок годносын дата изготовления тап бериңчи. O'sha narsa firma bosmagan deyapti. Неге? U firmadan so'rash kerak. А сиздер неге талап кылбайсыздар? Сиздер сатып атпайсыздарбы? Мында қылабыз. Mono narsachi Мен vakollar атыңыз кім, o'zgardi. сіз бердің кімсі болсын? Men administratorman. Администратор боласыз, мындай. О. Бұл Мен жақ, маш нарсаны отырсаңыз. Бұл жақ сізді қанша жол текшеріп отыр. 4-чү жолу. Ушу нерсени алып коюш ушунчалык кыйынчылык турду сизге. Жоқ. А? Кайра чакыртып атат, туурабы? О. Ушуну алып койсоңор, ушу жакшынан ушул жерде адамдар келип соода кылып кетсе Ооба, болот эле. эң туура. Жок, алып койбойсуң мен. Бул 2-3 жолу алды. Кайра алып койбойсуң бул. Билесиң да, бул азыр келип туруп текшерет. Ошол немелерди табат, просроченларды карайт. Эми сиз алып атканда эле бир текшерип койсоңуз деле болот да ошо. Эң туура айтасыз, азаматсыз. Мына 10 күн магазин жабык турду. 10 күндөн кийин ичинде тазалабайсыздарбы? Азыр болуп тур. Бүгүн азыр бугунча станцияга келип текшерет, эртең мени изилдейт. 2-3 күндөн кийин келип дагы текшерет. Дагы ушул нерсе чыгат азыр. Же сиздерге приятный болуп атат. Күндү келип ушуну чакыртып эле. Эми алып кой дедиби? Алып койгула. Болбойбу? Сертификатка туура келбейби сатканга? Же келеби туура? Болсо айт, обоснованияң айт. Туура келет деп айт. O'zi bizda ham xato bor. Endi kelsa, mana shu firmalarda hammasini sertifikatini olib turib, kelsangiz sertifikatini ko'rsataman mana bu. Bunaqasi bo'ladi. Olib qo'ying, sertifikat. Кереги жок. Өзү мыйзамына, өзү ошондой болуш керек. Да, сиз айтып атасыз, мына Сауд Арабиядан келип турду атасыз. Сауд Арабиядан келеби, Африкадан келеби, Кыргыз Республика аймагына киргенден кийин соответствующий сертификаты болуш керек. Дата изготовления срок годности болуш керек. Жана кыргыз тилинде, орус тилинде аннотация жазылыш керек. Кана ошол, мына тап бериңчи мага. Buni men chiqarmaganman. Талап кылбайсыз, сиз алып атканда талап кылбайсыз. Бизге текшерет. Биз ушундай, могу жерде бир Бауыржан деген бала бар. Ушундай текшерет деп. Моржан Кадырбек, сизге дагы бир айтып кетелим. Как жетекчи катары. Сиздин арыз муңуңуз болсо, бул боюнча, булар мынабу коллектив, мына Турсунбай ата магазини сиздин кызматкерлер тарабынан сизге копол сүйлөп, жаман сөз сүйлөгөн жок. Туурабы? Баары жакшы. Жакшы болду. Бир гана сиздин жүйөлүү маселеңиз немесе сертификаты жок товарларды сатып атат. Ооба, кыргыз тилинде, орус аннотациясы жок, дата изготовления срок годности жок, срок годности нечитаемый, товарный вид грубо айтканда өлүп калган да. Ошол азыр тазалашат. Анан мен буларга 4-чү жол съемка болсо, биринде да буларга мен арыз жазган эмесмин. Дато иштеп мен нападением телефонума күч колдонгондо да арыз жазган эмесмин. Дагы деле жазбайм. Бирок буларга сиздерден суранам мен, Алла ыраазылыгы үчүн, бардыгыбыз үчүн, бул жерге өзгөнүн тургундары, башка жак, бул бардык Кыргызстан жарандары кирет, бардык улуттар кирет. Бардыгыбыз үчүн, сиздер мен үчүн, ошон үчүн Жок, ар кечке мени какшата бербеңиздер. Жок, фиксация кылып кой. Сен санитардык талапка жооп берген товардарды сат деп атат, сен ошону аткарып кой. Түшүндүңбү? Эгерде мыйзам бузулган болсо, как положено мыйзам чегинде баягы тиешелүү органдар тарабынан штраф болсо штраф, же болсо чара болсо чара. Эң туура айтасыз, азаматсыз. Жок, ошол. Бул жерде сенен башка неме жок. Бул жерде Мен бул жерге уруш кылайын деген жерим жок. Сизге сөгөйүн деген, урайын деген оюм жок. Мыйзам чегинде, мыйзам сооданы тазалаш керек. Болду, сиздер эми бара берсеңиздер болот. Мен бул жерде жанагы ачылган тууралуу сиздер маалымат билбейт экенсиздер. Мо продукция боюнча санап станция болот экен. биздин башка сизге жардамыбыз Рахмат, Алла ыраазы болсун. Мен ошону тактап коеюн дедим да. Рахмат, болду, барыңыз. Арыздоом жок булардын үстүнөн. Ооба. Арызда жазылбайт. Рахмат сизге да съемкаңыз үчүн. Рахмат. Мыйзам чегинде мен келе берем. Мен кыргыз элимин ден соолугу үчүн, Кыргызстан жалпы момун мусулман бир тууганым үчүн келе берем мен. Тазалай берем. Могу печеньясы турат мынакей, 1 жашына колма. Үстүндө немеси бар экен да? Пленкасы бар экен мындан, пленка жабык менен. Бул 1.
Мына экинчисинде да кулянка бар экен. Азыр камерадан жакшы көрүнбөйт, бирок үстү жабык. Калгандары ачык. Бардыгын Молардын ушинтип жаап коебуз. эң сонун болот жаап койсоңуз. Могу жерге канча адам, мына сиз басып жүрөсүз, мен басып жүрөм, канча чаң болот. Могу печеньялардын үстү анандай блестящий жука бир жакшынакай кулянка менен жаап койсоңуздар таза турат. Жаап коесуздарбы? Жаап коебуз. О, рахмат. Мону кайсыл өлкөдөн келет ушул производство, кайсыл өлкөнүкү? Ошону мен айтып коюңчу. Кыргызстандан чыгабы, Өзбекстандан чыгабы, Тажикстандан бирөөнү ачыңыз да бир карап берип койсоңуз суран сизден. Аман Кыргызстандан чыгат. Бул иш Кыргызстандык экен, ооба. Кыргызстандан чыгат экен. Жарандуулук мөөнөтү бардыгы жазылган экен. Кыргызстанда жасалган деп мына жерде жазылган. Эмесичи? Срок годности жазылыппы? Дата изготовления. Ошону бир карап коңузчу. Түшүндүңүзбү? Так, могу эмне бул концертте? Ооба, бул конфет. Так, могу сатылуучу витринадан алдым. 13-11-2018 чыккан экен, 13-05-2019 1 ай просрочный. Эмне кылып турат могу сатылуучу витринада могу конфет? Я. Алып таштайбыз деле. Жок, качанга чейин сиздер алып таштайбыз дей бересиздер. Тиги сат немени чакырыңчы. Немен аке? Берке шериңизди. 1 айдан бери просрочный болуп турат. Буга чейин 10 күн магазиндер жабык турду. Айттым сизге азыр бардык просрочный. Кармазына просрочный да? Дагы бир Вот тартып коеюн. азыр бардыгын. Бүгүн так 13 июнь, Ага. ошондо как раз 1 ай болуп калабы. 1 ай просрочный. Алас анан немеге эле салып койсоңуз, ана ал корзинкага эле салып коюңуз. Произведено 11-12-2018 до 11-06-2019, бүгүн 13 июнь, получается 2 күн просрочный. Вот. Так. Срок годности кайда? Дата изготовления и срок годности. Годен в течение сейчас. Срок годности Срок годности нечитаемый. не читаю. Ну, вот видно. Тоже нечитаемый. Правильно? Дальше. Посмотрим дальше. Так, карап бериңиз могу жерде дата изготовления, срок годности. Барбы жокпу? Азыр істеп. Так, производство Москва, Россия. Срогуну бурдагы коюп атат. Коюлуп атпы? Алып койсоң анда витринада. Неужели ушунча 4-чү съемкадан бери? Кыскасын айтканда, урматтуу менин бир тууганым, сиздерден Алла разы болсун. Соодоңуздарга береке берсин. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Мен сиздерге эч кандай бир жаман ниетим жок. Алла күбө. Менин бар эле ушул өчөшкөнүм азык түлүк просрочно сатылбаш болду. Башка эч кандай жамандыгым жок. Ошон үчүн могу полкада тургандардын мен көрүп турам. Тез аранын ичинде азыр мен бир айланып келгиче алганын алып тазалап көзөмөлгө алып коесуз. Же ушул жерде ким иштеп атат караган кызыңызга айтып коесуз, тазалап койсун. Коровка вафли.
Дата изготовления 28.08.2018 года. Срок годности 25.05.2019 года. Просроченный почти месяц. Көрдіңіз бе оны? И этот ряд полный. 28.05.2019 чейин просроченный. Так, можно қарап беріңізші срок годности. Mana srok godnosti. Туралы екен. 18.12.2019 чейин екен. Оштогу Фрунзеде. Фрунзеде да чыкты да. Элди бөлмөсүн көрмөй каласың да. Жок, мен Фрунзеде бирок биринчи жолу болдум. Биринчи жолу. Уруш жаңжалы жок. Бетинин оозу урушчунда. Жок, негизи буга чейин болуп келген да бул магазиндечи. Бошко адамдар. Мынакей сиздерге Алла разы болсун. Азыр мына 23.11.2017 чыгарылган экен. Теперь караңыз срок годности. Жазбак. 2 жыл болуптур да. Ушун чыкканыначы. Бирок срок годности жок. Дата изготовления бар, срок годности жок. Алып койсун. Мындай кылалы. Сиздерге мен мына Алланын аты менен ант этейин. Жүрөгүмдө сиздерге деген бир эч кандай жаман ниетим жок. Болгону бул жерде Кыргыз Республикасынын аймагында тартылып атат. Кыргыз Республикасынын аймагында бизде бөлүп жаруу деген нерсе жок. Сатуучу ким болбосун баарына бирдей болот буйруса. Ошол эле Оштогу Фрунзе магазини тартылды, Өзгөндөгү Азык Ордо магазини тартылды, Куршаптагы тартылды, сиздердики башка дагы регион шаарларга болот, баарына бирдей болот. Ошон үчүн жанагындай туура кабыл аласыз деп ойлойм. Мо магазинде, мо катардагы тургандардын бардыгын азыр мен буну карасам дагы толгон токой просроченлар чыгат. Мен эртең келем буйруса, эртең менен качада ачасыздар? Эртең 7-де. 7-де ачасыз. 7-де мен келем. Келип, эртеден кечке чейин бүт контроль кылам. Эртең эгерде просрочный чыкса, уят болот. 5-чи съемка болуп калат эртең. Ошого үчүн бүгүн түнү менен болсо дагы ар бир азык түлүктү карап, өзүңүз көзөмөлгө алып тазалап коесуз. Сурайм сизден. Болуптура? Алла разы болсун. Макул, Алла разы болсун. Я. Өзүңүзгө тартасыз. Кандай дейсиз? Өзүңүзгө тартасыз. Насибе. Бол. Макул анда. Майланда. Баштагы сатуучулар кана? Кеттиби? Иштен кетти олар. Иштен айдалдыбы? Сиздер жаңы кесиздер. Ооба, биз жаңыбыз аке. Сиздер мынандай адекватный, жакшы, туура түшүнүп кабыл алып атасыздар. Кудай буйруса, бардыгына бирдей болот. Бизде Кыргызстанда бөлүп жаруу деген жок. Мен магазиндерди тандабаймын, карабаймын. Ошол чындык маалымат KG каналынан көрсөңүздөр, бүт магазиндер тартылган. Эми бир эле сиздердики эмес, башкалардыкы деле. Ошол эле кайталап айтып коеюн, Фрунзе, Азык Ордо жана башка магазиндер. Ошон үчүн жанагындай бардык жерде просрочный сатылбасын. Бул эле магазин эле эмес, Кудай буйруса, коомдук жайда кандай гана көйгөйлүү маселе болсо, мен кыргызстандыктардын, кыргыз элимдин, бардык Кыргызстанда жашаган момун мусулман бир туугандардын кызыкчылыгы үчүн, чындыгы үчүн мыйзам чегинде колумдан келгенче жардам көрсөткөнгө аракет кылам. Бул дагы чоңоет буйруса, мен билим алам, окуйм, көп маселелер көтөрүлүп чыгарылат. Мен ушинтип эле 2 ай болду Өзгөндө. Кийин Өзгөндөн башка Мырзаке, Каракулжа, башка жака өтөбүз.
кечке эле мен ушул жерде жүрө бербеймин. Биринчи өзгөнү тазалансын, анан буюрса башка жака. Ошон үчүн келечекте баарына бирдей болот. Сиздер туура түшүнгөнүңүзгө рахмат. Алла ыраазы болсун. Баарына бирдей болот дегениз эле жакшы. Ооба, баарына бирдей болот. Баардыгына бирдей болот. Ооба. Али записьте ham aytib qo'ying, chunki bu yerda tushunmasdan ko'pchilik kelyapti. Что magazin kimniki, Dilanikimi, что Dilaniki emas magazin, egasi boshqa odam. Что u administratorlar yo'q endi. Эми мындан ары ким сиздерге уруксат берди? Кандай жол менен кайра бул Турсунбат магазин ачылып калды? Кандай болгон учурда да мен сиздерди түшүнөмүн. Үй бүлөңүздөр бар, бала чакаңыздар бар, акча иштешиңиз керек, табышыңыз керек. Мен баардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Бирок бир эле маселе. Ошол убагында биринчи, экинчи, үчүнчү съемкада ошол жанагы бир мыйзамсыз иш аракет болбогондо бул магазинде проблема болмок эмес. Анан өздөрү просрочный сатып атып, андан сырткары коркутуп, үркүтүп каматам деп, жалган жала менен арыз жазып, бардыгын өздөрү каша кылып алды. Эми сиздер айтып атасыздар, алардын баардыгы жок деп атасыздар, бирок бул магазин эми бир Алла билет, эми кандай болуп ачылып калды. Мен ойлойм, кандай болгондо да сиз өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Баары жакшы болсун, Мен дагы эртең келем буюрса. Баарыңызга рахмат. Алла ыраазы болсун.